Майрамбек менен эки жака көп чыккан жокпуз, бирок өткөндө Ошко барып келдик. Ошто менин кечем өткөн кезде мен ошо жерден билбейт экем. Бул Майрамбектин аябай таланттуу бала экенин. Көп кырдуу таланты бар экен. Ошонун бир эки кырын бүгүн сиздерге көрсөтүп берсе деп чакырып атам азыр. Бизден бүгүн ошол коломто берүүбүз башталгандыгы үчүн бир жакшылап кол чаап койсоңуздар. Өзбек ажы ошол коломтону Кыргыз элине жакшы жагат, эл жакшы көрөт деп уюштуруп бердилер. Ошого рахмат. Анан коломтону жакшы алып кете албай ошол кээде колоңсо кылып алган учурдар да болду. Рахмат. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргыз байкуш 4 катналса болобу же болбойбу деген темада сөз жүрөт. Ошол катын маселеси жөнүндө жакшы билгендерди чакырганбыз. Азыр биринчи сөздү ошол Турсунбай Бакир уулуна берсек, келип койсоңуз. Рахмат. Кысылак мыласы, мындан башка тема жокпу? Катын маселесин кое туруп бир нерсени айтып берейин сиздерге. Өткөндө парламентке барсам, бир депутат менден сурап атат. Эй Турсунбай, сен эмне сакал коюп алгансың дейт. Мен айтып атам, сакалым сенин бир жериңе кирип атабы? Сакалым сайса, катынын бети сайып атат. Сакалым сайса, балдардын бети сайып атат дедим. Кандай иши бар бирөөнүн мен менен сакал коямбы, койбоймбу? Шариятта айтат, кимдин сакалы болсо, кимдин муруту болсо ошол эркек эсебинде дейт. Мен айттым, катын боюнча жүрө бергиле анда дедим. Катын маселеси жөнүндө. Бул жөнүндө мен абдан жакшы билем. Экинчи катынды кара балтадан албаш керек экен. Кара балтаны алсаң, келет дагы эртең менен биринчи катындын бетин тутат дагы түштөн кийин продукт алып үйүнө кетип калат. Катынды алыстан алыш керек, Киевден алыш керек, катынды Москвадан алыш керек. Бул самолет менен учуп кетип калсаң, аркаңан кете албайт. Аны кыргызча сөксөң, ал сени жакшы түшүнбөйт. Ал сени орусча сөкөт, анча-мынча түшүнөсүң, кесин түшүнсөң, кесин түшүнбөйсүң. Ошентип бир эки кат менен жакшылап жашаш керек дагы, калган мага окшоп билгизбей жүрүш керек. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге. Ошол бүгүн мындай бир жакшы ачылып айтып бердиңиз окшойт. Азыркы сөз ошол Кыргызстандын муфтийи ошол Чубак ажыдан да сурап көрсөк, келсеңиз бияка. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Катынды кайракайла ала бериш бул шарт эмес. Аллах субхана ва таала айтып атат, эгерде катынды акыйкат түрдө багалсаңыз, анда алсаңыз боло берет. Мисалы, биринчи катыныңыздын аты Гүлмира болсо, экинчи катыныңыздын аты Нургүл болсо, Гүлмира лепешка жейм десе, ошого лепешка алып берсе бул акыйкат. Нургүл болсо, мен бөлкө нан жейм десе, ошого бөлкө нан алып берсеңиз акыйкат. Анан бардыгына эле бирдей бөлкө нан алып келе берсеңиз мындай болбойт. Аллах таала ыраазы болбой калышы мүмкүн да. Анан ошол катынга нан эле алып келиш менен бүтпөйт иш. Алардын биринен бири өткөн тилдери болот, узун. Алардын ачуу сөздөрү болот, жана таттуу сөздөрү болот, ошондо көтөрүш керек да. Анан мен бир жерде бир никем бар эле, ошого шашып аттым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рахмат. Азыркы сөздө ошол дегеле ошол кыялымда эле катын алат элем анан башка эч кимге жетпей койдум деп жүргөн Жакып Медетов деген аксакал бар. Ошол келип койсун. Рахмат Бейшембек. Мен бала кезде бир эле эки кат алат элем деп кыялдандым. Кудай таала кебетели жакшы бербеген үчүн ага деле жетпей калдым. Бу катындар жылдан жылга карыган сайын ал күчтөн таят деген калп. Булар жыл өткөн сайын тилдери тапталат, кашайып. Сени жебирейт дейт, акчаны ким таап келет деп андан коркушат. Мен бир нерсени айтып берейин. Өткөндө үйгө келсем нан жок, тилимден айлык бербейт.
Анан инипкине барып келейин десем, аныкында да нан жок. Алдағы апамыкына барам деп жолго чыгып калган экен, экөөбүз апабыздыкына жөнөдүк. Барсак апамдын үйүндө да нан жок, ал апам апасынын үйүнө кетип калыптыр. Анан мен айтам, ушул эки катын алып эси жоктук кылып биле калам. 3 катынды үстүмө тартам, андан көрөк ушул ажыдардын алдында биринчи өлүп калсам экен деп Кудайдан тилеп атам. Рахмат Аллайдан. Кишини чакырарды мен айтып коеюн, ошол кишиден кийин микрофонду ремонтко бериш керек, ошон үчүн Нурлан Мотиевди аркасына койгон. Нуке, келип койсоң. Рахмат. Бежемек, сен өзүң канча катын алдың? 9-ду? Ошо 9. Мен кандай өткөнү? Мен 12-де оккам, сеники 9 турбайбы? Рахмат. Эми мен мындай көйлө катын алдым, мен аны жашырганда эмне Кудай көрүп турбайбы үстүндө? Тура. Мен бир ошо 6-7 менен жашап атып, где-то 5 менен жашап атып инсульт болду. Анан азыркы жашап аткан болсо өзү кантип эле канча алдым ошо эсиме чыгып кетти. Эме 30-да. Анан өзү чачы аппак. Анан мен эми азыр мынау чоңдордон үмүтүм бар. Ошол мени карайчы кайра алып барып койсоң, ошол жана көмүрдүн чаңпаң менен чачын карайта алам деген ой бар. Рахмат силерге. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кыргыз Байкуш 4 катын алгандын погун жейби деген берүүбүз аяктады. Саламатта болуңуздар.